Адахан Мадумаров эски истерин көтөрүп алып, тиги туу өзгөртүлүшү керек деп жүргөн. Мени дагы чакырып кабинетине көрсөтүп, Жапаров айтыптыр. 2009-жылы мен кирген. 2009-жылы кечирип койсуң, мен 2009-жылы мамлекеттик катчы эмес элем. Мен 2006-жылы мамлекеттик катчы элем. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен айттым го, ага көрсөтүп ушундай бир эмне кылганда, ал кайсы кызматта иштейт эле анда? Эмне үчүн мен ага көрсөтүшүм керек болгон, эгер да керек болгон болсо дагы. 2006 ал кайда эле, мен кайда эле? Мен мамлекеттик катчы болуп турганда. Мага Мар Байжиев, аксакал ушул бир сунуштары менен кирген. Ушундай болсо кандай деп. Ал кишинин сунуштары азыр деле менде бар. Мамлекеттик катчы деген ар кандай пикирлер келген болсо башка бир чагып эмес, туура аксакал карап көрөлү, байкайлы деген сөзүн айтат. Муну көрсөткөн сунушуңуз жүйөлүү экен. Мунуңуз туура чыгар. Бирок аны жеке инсан чечпейт да, аны президент да чечпейт да. Деген сөздөр айтылат да. Анан азыр эле бул мода болуп калбадыбы? Туура келбей калса эле башка бир чагып эле барып тарбиялап койгула деп эле 2 айга, 3 айга, 5 айга бир жерге тыгып салган. Анда жок. Дал келеби, дал келбейби, туура карап көрөлү.